Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу жалпы бүгүнкү кеченин коноктору, эже карындаштар, кош келипсиздер демекчибиз. Атайын чакырыкка итаат кылып келген силерге Кудай Таала ыраазы болсун. Чындыгында мындай чоң жамаатты көрүп, айрыкча эже карындаштарды көрүп, апаларды көрүп, толкунданып болуп көрбөгөндөй бир ыйманым дагы көтөрүлүп турган бир учур. Ушундай бир иш-чарага себеп болуп уюштуруп жаткан жалпы бул оргкомитетке дагы бир ишине ийгилик демекчибиз. Бул иш-чара ийгиликтүү болсун. Жоолук чындыгында тема бул жерде көрсөтүлгөндөй жоолук аял ажары дегендей чындыгында аялдыгын дагы бир тастыктаган, аялдын аял экендигин дагы бир жолу айгинелеп көрсөткөн бул жоолук экендиги айтпаса да белгилүү. Диний көз караш менен карабай биздин кыргыз үрп адаты катары, салтыбыз катары эле бир кылым бир аз нарагыраак караган болсок, балким ошол учурда жашаган апаларыбыз, ошол учурдагы чоң энелерибиздин жоолуксуз жүрүүнүн өзүн элестете албай турган деңгээлдеги бир түшүнүгү өз-өзүнөн бар эле. Бул дегени балким биздин ата бабаларыбыз илгертен эле ислам менен жашап келген жана биздин үрп адатыбыз бул менен эле камыр жумур болуп келгендиги айтпаса да баарыбызга белгилүү. Муну мен эмнеге баса белгилеп айтып атам? Бүгүнкү күндө арапташып кеттик кой. Кыргыз улуттугубузду, улуттук баалуулуктарыбызды унутуп баратабыз. Андай мындай деген өйдө төмөн сөздөр болот экен эл ичинде, бирок бул жоолукту балким бүгүнкү күндө көрүп турабыз. Бул жерде такыя кийип отурган, элечек кийип отурган жаштар болсун, улуу мундун, орто жаштардын ар бирине жараша көрсө өзүбүздүн эле улуттук кийимдер, элечектер, булардын бардыгы арабча айтканда хиджаб экен көрсөчү. Сынган кылыч романында, жанда эмес, эгер мен адашпасам, Келкел романында тиги Камчыбектин Курманжан эненин баласы дарга асылып кеткенин окугандардын көбүнүн кабары бар. Ошонун эмнеге асылып кеткенди аны айтабыз, бирок негизги себеби билесиздер да. Байкуш аялынын башындагы элечегин бейтааныш кишилер уруксатсыз чечип койгондуктан намыстын айынан эмне күйөөсүнө ушундай сөз айткан: мен ушунча жыл сенин үйүңдө кызмат кылдым, бир мына кайнелериң, башкаларың мен келгенде чүрпө эле баламдай чоңойткон, бирок мен булардын алдында жүзүмдү ача эле келем, башым бул жакта турсун. Бирок ушундай бир абал болду, бүт элдин көзүнчө мен шеримен де болдум, андан көрө өлүп алганым артык эле дегендей бир сөз болот. Ушунун айынан натыйжада Камчыбектин өзү кылган эмес, албетте жылдоштору, инилери тигилерге жаза берип, ошонун айынан намыс үчүн, бунун күнөөкөрөзү аял эле деп айтпастан, аял үчүн, намыс үчүн дарга асылып кеткендиги, бул дагы биздин эркектер, эгер чындап эркек болсок, намыскөй болсок, аялдарыбыз аял боюнча ыйбалуу, сымбаттуу болуп калары бул айтпаса да талашсыз көрүнүш. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эркектер жакшы аял калбай калды же жакшы кыз калбай калды деген бир сөздү айтып келет. Тилекке каршы аялдын чыныгы аял болуусу балким бизге окшогон башкалардан, эмне эркектерден көз каранды экендигин балким түшүнгүбүз келбейт же түшүнсөк дагы этибарга албай келген бир жагдай болот. Анан эң оболу дагы темага кайта турган болсок, бүгүнкү ушул жоолук, дүйнөлүк жоолук күнү кут болсун демекчибиз. Башыңыздардан жоолугуңуздар түшпөсүн, жоолугуңузга жараша жүрүм турум, адеп, акылак, кулук мүнөңүзүңүздөр бийик болсун. Анткени бир нерсени билгиле, силер диндин бир символусуздар. Диндин бир эң чоң бир байрагын көтөрүп баратасыздар. Кыргызстандын Кыргызстан экенин дагы билиш үчүн анын туусу бар, желеги бар деген сыяктуу. Сен басып баратканда башыңдагы жоолугуңду, хиджабыңды көргөндө бул диндар киши дейт. Эгер сен чалынып кеткен болсоң, паланчакан чалынып кетти дебейт, балким мусулмандар, жоолукчандар, хиджабчандар деген жалпы аял затына бир так түшөрү дагы айтпаса да белгилүү. Мунун бардыгын оңдоп түзөп, бир жүргөн, сүйлөгөн сөзүбүзгө, жүргөн иш аракетибиз дал келүү үчүн дагы бирден бир себеби бир илим, билим. Күчүңөрдүн жетишинче, мүмкүнчүлүгүңөргө жараша онлайнбы же болбосо офлайнбы, айтор кандай форматта болбосун, аял заты билиш керек болгон илим, билимди алууга мен чакырып кетмекмин. Анткени эртеңки келечек бүгүнкү аялдар силердин колуңарда. Ошол оозубуздан түшпөй сыймыктанып келген биздин эпос дейбиз,
сыймыктанып бизге уран болуп дух берип келген Манас атаны дагы жарык дүйнөгө алып келген чыйырдене болот. Айтпаса да баарыбызга белгилүү болгон. Айтайын дегеним, ар бир күчтүү эркектин артында күчтүү аял бар деген бир нерсени ар бир аял жашаса, кимдин ким экендигин, кыйын экендигин көчөдө биз көргөн болсок, демек ал аялдын артында, кишинин артында күчтүү эркек бар деген түшүнүк келип чыгат. Кайсы бир жылдары эгер адашпасак, ушул ислам мамлекетин бузуу үчүн кылынып аткан иш-аракет натыйжа бербегенде чоңдор сүйлөшүп, ушундай бир жыйынтык чыгарат акырында. Көрсө, биз жаштарды буза албайт экенбиз, коомду буза албайт экенбиз. Булардын негизги ачкычы, күлүчү кимдерде экен? Үйдө турган аялдарда экен дейт. Демек, бала сырттан бузулбайт, башка болбойт. Эгер силер үйдөн эле ошол бузулуп, сырттан таасирленгенге чейинки учурга жеткичекти негизги нерсени, динин, каада салтын, үрп адатын, айтор бардыгын берип коюу, балким ар бирибиздин ушул жерде отурган эже карындаш, апалар, силердин колуңардагы нерсе. Алла разы болсун, буга чейин кылып келатасыздар. Дагы да бул ишиңерди кыла бергиле. Силерди көрүп аябай сыймыктанып болуп турабыз. Жеке өзүмдүн атынан, негиз жана Азат Жолдубаев агайыбыздын атынан дагы бир жолу куттуктамакчыбыз. Бүгүнкү иш-чараңар берекелүү болсун. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Өйдө төмөн артыкча сөз сүйлөп койгон болсом өзүр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Ар бир мусулман эркек жана аялга илим алуу парыз деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин негизинде Москва шаарында Надежда диний уюму ачылган. Бизде илим алыш үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Куран, таджвид, хадис, тафсир, сира жана башка сабактар өтүлөт. Бизде сабак берген устазалар Египетте, Иорданияда, Кыргызстанда жана Россияда илим алып келген. Илим алам деген ар бир мекендешибиз үчүн биздин эшиктер ар дайым ачык. Андыктан келип илим алып кетиңиздер.